Борбор Азия мамлекеттеринде коронавирус катталган экинчи учур. Буга чейин Казакстанда катталып, ал жакта учурда 6 адам вирус менен күрөшүп жатат. Өзбекстанда алгачкы жолу коронавирус жуктуруп алган адам катталды. Бул туурасында Спутник Өзбекстан санитардык эпидемиологиялык агенттикке шилтеме берип жазды. Анализдер жакында эле Франциядан келген жарандан алынган. Бүгүн саат 6:00 тесттин жыйынтыгы вирус бар экендигин көрсөткөн. Жүрөктү зырп этирген статистика. Коронавирус жуктургандар, өлгөндөр, сакайгандар. Учурда Өзбекстандын бийлиги оорууну өлкөгө жайылтпоо үчүн чараларды күчөткөнү айтылды. Бул Борбор Азия мамлекеттеринде коронавирус катталган экинчи учур. Буга чейин Казакстанда катталып, ал жакта ушул тапта 6 адам вирус менен күрөшүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин айтымында, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алган учур жок.